Советтик мезгилде бирдеме кумурскада уруксатсыз эчтеке кылбай турат. Ошо мезгилде чек бергенде, жер бергенде кантип аталган болчу? Документтери кандай жазылган? Мисалы үчүн бирөө үй салган. 10 жыл, 20 жыл мурда. Ошондо колунда бир жерди бөлүп бергенде паланча айылда берилген болчу, туурабы? Сапсаңыз, мына бүгүн ГРЭСтин маалыматы боюнча bizde 408 бүгүнкү айыл болуп жашап аткан айылдардан 408 айылдын официально ушу статусу жок экен. Мына ГРЭСтен алдык, азыр биз дагы кайра тактап атабыз. Бактияр Усманович, сиз түшүнбөй атасыз, сиз шашпаңызчы жооп бергенге. Мен башка майында айтып атам. Өз мезгилинде адам үй салар алдында өкмөт тараптан документ алат, туурабы? Паланча жерде, паланча сотка бөлүнүп берсин үй салганга деп. Анан эреже боюнча архитектурага барып, ушул жерге мен үй салам деп коет, туурабы? Туура. Каттоодон өтөт. Ушул каттоо болгондо кантип аталат ошол жер? Тала деп жазылбайт да. Кашкар суу айыл өкмөтү, участок номер 15, участок номер 20, же участоктон Балтабай деп айтылат, туурабы? Ошол себептен булар башында жер берилгенде кайсы бир айылга караштуу болчу. Азыркы сүйлөп аткан мезгилде Кашкар суу айылга караштуу, туурабы? Туура. Ошондуктан андан көрө сиздер ушул Кашкар суу айылдын чек арасын кеңейтип туруп, ушул 5 конушту кошуп чыгыла, чоң айыл кылгыла. Ал жеңил эмес, эртеңдере балдары чоң, балдары төрөлөт. Кайра жер керек болот. Ушу 4 километр акырындап үй салынып калат да, туурабы? Эгерде ушул сиз сунуш берген жол менен барсак, биз келечекте мына Кеминден баштап Чалдыбарга чейин бир айылдан чыкпай кетип баратабыз, туурабы? Азыр. Ошондой болуп калды да, уже чек ара жок да азыр. Ошондуктан мен сунушум, эгер туура көрсөңүздөр, ушул 5 айылды сиздер коныш деп атасыңарбы азыр? Кашкар суу айылына киргизип эле, Кашкар суунун чек арасын көбөйтүп койгула. Ошондо айылга ортодогу жерден инфраструктурага пайда болуп калат. Өнүккөнгө мүмкүнчүлүк болот. А болбосо сиз жазып атасыз, 2 магазин бар экен, 6 киши иштейт экен. Бир баня бар экен, 3 киши иштейт. Баары бирдей экен да. Мындай элеп көрсө, бир баня менен 2000 адам жууна берет экен да күнүгө. Бул айылга мүнөздөмө туура эмес да. Бир магазин, бир баня. Дагы эмне бар эле силерде жазып атасыңар. Бир мельница, бир тегирмен бар экен, 3 киши иштеген. Баары бирдей болуп турат да. 2 магазин 6 киши, бир баня 3 киши, бир тегирмен 3 киши. Айыл болуш үчүн кичине талап. Мына Алла Азимович абдан туура айтты, сиз просто түшүнбөй калдыңыз. Бүгүнкү күндө айыл статус деген түшүндүрмө барбы? Определение. Болуш керек да, туурабы мыйзамда? Айылга эмне кириш керек? Паланча түтүндөн кем эмес. Жол, мектеп, андай талаптар туура келгенде айыл деп аталат. Мындай талапка туура келгенде шаар деп аталат, туурабы? Туура. Ошол талап бүгүн бизде мыйзамда чектелген барбы? Сиз айткандай мына 400 статусу жок конуштарды давайте бир кошумча определение табалы. Конуш десек, конуш деп атат. Атап коесуз, эмне ким айтты аны? Конуш деп коюшубуз керек да. Мыйзамга жазып тура эле. Айылга чейин болгон конуш деп койсок, туура эле сөз табылат. Мисал айтам да. А бирок мен билишим боюнча ар бир жер алган адам кайсы бир документтин негизинен алган болчу. Же үлүштөрдү куруп чыган үйлөрдү. Мына азыр кайрылып. Үлүштөрдү иштетип коюшту. Маалыматыңыз барбы, кайсы жерде иштетип үй салган булар? Бул жерде ушул союз мезгилинде эле салынып калган жерлер булар. Жок, жөндөн салынып калбайт да. Кетмени көтөрүп барып салбайт да, ана бир кагаз бергенде. Мисалы, ал жерде ал кезде баягы үлүш деген башка сөз болгон эмес да. Болгон эмес да. Ошо мына биз жазганбыз, бул жерде райондун ушу маалыматтагы берип атат. Бул ушу союз мезгилинде түптөлүп калган айылдар. Только ушу макамы жок. Сиз туура айтып атасыз, сиз азыр мына жерде мыйзамды көрсөтүп атасыздар да. Сизге сунуш берип атат. Сиздер колдоп атасыздар. Менде каршылыгым жок. Бирок колдогондо сиздердин максатыңар ушу барып карап чыгышыңар керек. А балким ошол жерде үлүштү куруп чыган үйлөрдү, үлүштүн үстүнө. Ал мыйзамга да алып келбейт. Балким ал баягы жердин статусу башкача. Значит, аны трансформация кылыш керек. А эгерде трансформация болгон жер болсо, значит, бул Кашкар суу айылга караштуу жерлер. Мен ойлонуп турам, мен не знаю, кандай сунуш кылып. Элдин кайтарып ойлонуп көрбөйбү?
башка жолду. Кашка суу айылдын чек арасын кеңейтип эле баарын Кашка суу айыл деп атап койсок туура болот да. 4 километр эч канча эмес.